Мындан башка да 3 кылмышым бар болчу. Эч кимге айткан эмесмин. Айлыгы барбагы, айылдагы үй жакшы эмес. Ичимде жүрүп, уже башымдын ичи болбой калганда, ойлобой өмүр бою кетип калат дедим. Мен тазаланып чыгайын. Мен азыр түрмөдөнмүн, бирок мен өзүмдү жеңил сезип атам. Кечирип кой. Эмне кылдың ошо? Эмне кылдың? Сен билесиң, Сучасың? Жок, мен өзүм оозуман айткым келип атат. Жасаган. Мен 3 кылмышым бар болчу. Колумду жуусам, же колум тазаланбайт. Мындан башка да 3 кылмышым бар болчу. Эч кимге айткан эмесмин. тоже ушундайбы? Качаны болуп койгон, кайсы жылдары? Эң биринчиси эркайдын кичинекей кезинде болгон. Кылган нерсем дайыны чыкпай эле ушинтип эле жүрдүмгө көрдүңүз го. Ооба. Мунун баары эми лучше менден угуңуз апа. Кечирип коюңуз. Ушундай болуп калды мен. Ушу убагымда карман албай түшүп. Баары бир жазамды алышым керек, Кудай көрүп турат да. Кой бербейт экен да болчу. Ичимде жүрүп, уже башымдын ичи болбой калганда. Ошондой бизде ошондой жооп бербейт белең. Жооп берем эми апа. Эми жооп берем. Сен кандайсың ай? Ошо бирөөнү эткенде кайра токтобойт белең, эмне болдуң сага? Апа, ушундай өзүм мен тышкы кебетем эле калбаса, ичимдин баары жок болуп кеткен. Апам айтып бердиби? Эмнени айткан жок? Айткан жок. Мырза, мен кылмыштарым бар болчу, мен жашырып жүргөн. Билесиңби, ушу постоянно эле нерв болуп эле, баш ооруп эле, ушинтип эле өзүмдү өзүм таба албай эле, ушинтип эле кыжабат болуп эле. Билесиң да эмесе? Ооба, мырза, чын. Мен тазаланып чыгайын, балдарыма залакасы тие электе, ушу мен лучше өзүм менен өзүм жазамды алып тазаланып чыгайын мырза. Ойлобой өмүр бою кетип калат дедим. Илебачы жан, илебачы. Антип эметпе, жүрөгүңдү эзе бербе. Болобу? Күчтүү бол. Бирок мен ошо сучасың? Жок, мен өзүм оозуман айткым келип атат. Жасаган. Мен 3 кылмышым бар болчу, жакшы жүргөн. Баардык экспертизадан өткөн чыккан бүт бар деп турса. Экспертиза дайындалган, бүт бар, мен ДНК менен бүт бар тастыкталган. Мен чынырызам. Мен ошо жашырып жүрүп эле эч кимге мен ошо башымдын ичиндечи. Башым ооруйт дейчи. Болбой калганда мынакей мен азыр бүт эметтим да. Эми мен азыр түрмөдөнмүн, бирок мен өзүмдү жеңил сезип атам. Жан. Кечирип койчу. Өзүмдүн колумду өзүм карай албай, бетимди карай албай, ушинтип эле жүрдүм да нерсе. Ишенесиң. Өзүңөр деле байкачу элеңер го. Же тамактын даамын билбей, же жашоонун баркын билбей эле. Жок, бизге кан кой бербейт, мырза, билесиңби? Кан эч качан кой бербейт. Көк машинаны айдап жүргөндө мырза, билесиңби, бир жолу менде. Анда ошо эркайдын кичинекей болчу, канчада эле свитерим бар болчу, билесиңби, новогодний. Билбейм, эсте албай койдум. Деген билбетишим кич эмес белем деп убактарлачы, кара билбетишим бийгенен кийин. Топурак чаң болуп келип, баткак болуп келген белем эмне болду. Машинам тыгылып калды депчи. Ошону айттым, мен эсте албай койдум. Мырза, мунун баары теңчи, сен мени карасаң, мен мынакей чында аракет кылдым, дальше жашай берейин депчи. Пока тазаланып чыкмайынча мен сен марким сенден же балдардан ушулардан чыгарып салбасын депчи. Кудай мырза жа бирөөнүн өмүрү деген ончо эмес да. Кечирип кой. Эмне кылдың ошо? Эмне кылдың? Мен сен билесиң, мен ушинтип эле ушундай эле кыжабат болдум. Мырза, сен алтынсың. О, жумушка иштебе. Анкага кирейин дегем, кече иштебей калдым. Комасың. Баары жакшы болот. Самый главный духун түшүрбөйт. Кайта адвокат жалдай десең, жалдай. Жок.
Кайсы моментте болду ушул? Ошо 2011 баягы ак машинаны албас билесиңби экен. Анан айдап жүрүп анан кийин деген алмашканбыз билесиңби Мерседеске. Мен токтогулду Мырза кам көрбөйт экен, мен аракет кылдым. Мен кантип ушунча жылдан бери мен өзүм күзгүдөн караган сайын сени колуң кырып просто кабыл алгылачы, мен тазаланып чыгайын деп чыгарат дейсиң. Бул иш бүтөт, ошол жерден калып калбайт. Мырза просто кабыл алгылачы, мени кечиргиле. Туугандардан апаман кечирип сурайт. Мырза, жүрөгүңдү тынчтандыр, бери карачы. Жүрөгүңдү тынчтандыр, өзүңдү карма. 3 факты боюнчачы. Сиз эме кылып азыр жүрөгүңөрдү эме кылып жашын кабыл алгыла апа. Мен биринчи ошо теги көк машина менен башталганымда мен кетчи. Таксовать этип жүрмөс берем, ушундай болуп кеткен. Жыды вокзал жактан, инфекционный больница жактан кыз түшпөшүм. Алып барып үйдө жака, байтиктин үйдө ары жагында полияга таштап кеткен болчумун апа. Андан кийинкиси болсо, муну деген силер үйгө барып Мырза эс алып кеткенде акырын айтып берип коюңузчу. Мен подробностун айта алган жокмун. Биринчиси ошо жыда, экинчиси кайсы? Экинчиси деген баягы Мерседести айдап жүргөндө болгон баягы экөө дагы болуп кеткен. Бул азыркы 14-жылкы сеники эмеспи? Кайсы? 14-жылкы жанагы Салянов. Аны сен калыбызды кайрадан таап жүрөсүң ал деген тетиги чоңдор менен жүргөн эмес, ага кайдан түшүп калды. Таксиге деп отурган болчу. Чөнтөгүндө акчасы бар болчу экен апа. Бир пачка. Ошо акчанын айынан ушундай болуп калды. Акчасын алам деппи? Мындай кагазга оролгон акча болчу, мен билген эмесмин чын эле. Кандай эмне экенинчи. Ал акчасын алып кызды таштап кеттиң. Ал акчасын эмне кылдың? Көргөн жок элек. Үйгө эле майда чүйдөр болот. Ошол жыды вокзалдагы анан ошол эппи? Анан бул кыз үчөө? Жок, дагы бирөө бар да. Ал башка, ал жөнүндө телевизорго чыккан эмес. Мен азыр бияқта отурам го. Ошолдукилердин баардыгын башка чыгып мындай туугандар кечирмесе дагы мен өзүмдүн өмүмдү алып берметишим керек. Мен апа жазамды алып чыгайын да, апа сиз сурай берчү эмес белеңиз. Ошондой эле айтсаң. Балам эмне эле болуп атасың деп сурай берчү эмес белеңиз. А мен колумду жуусам же колум тазаланбайт. Айылды салмактоо менен сүйлөшүп, баасын чыгарып сатып, биртигин коротпой берсин силерге. Ага бир нерсе ачып алгыла. Магазин же бирдеме. Айылга барбагыла. Айылдагы үй жакшы эмес.